Саламатсыңарбы балдар? Мен Саралтын орто мектебинен кыргыз тили жана адабият мугалими Мурзалиева Жылыскан Закиржановна. Бүгүн силер менен биз кыргыз адабияты сабагынан Шайлообек Дүйшеевдин кайдыгерлик чыгармасын өтөбүз. Сабагыбыздын максаты акындын өмүр таржымалы жана чыгармасы менен таанышабыз. Ырды көркөм окуу менен сөз байлыгыбызды, элестетүүбүздү, ой жүгүртүүбүздү жана кабыл алуубузду калыптандырабыз. Ошондой эле акындын ырларын урматтоого, тарыхты унутпоого, ынтымактуулукка, биримдүүлүккө, жоопкерчиликти сезүүгө жана өзүбүздөгү терс сапаттардан арылууга тарбияланабыз. Балдар, биздин сабагыбыз качан максатына жетет? Эгерде биз акындын өмүрү чыгармачылыгын кунт коюп уксак, ырды китептен толук окуп чыгып маанисин талдай билсек, ырды окуп көркөм тил каражаттарын белгилеп айта алсак, учурдагы кырдаалдын келип чыгуу себебине анализ жүргүзө алсак, ынтымак, биримдик баарынан жогору экендигин билсек, ар кандай ишке жоопкерчиликтүүлүк менен мамиле жасаганды үйрөнсөк, сабагыбыз максатына жетет. Сабагыбыздын жабдылышы Кыялбек Акматовдун Кыргыз адабияты хрестоматия китеби 11 класстар үчүн, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү, энциклопедия, PowerPoint жана Bandicam приложениясы, ошондой эле Мультрок сайтынан онлайн тест жана QR-код приложениясынан пайдаланылды. Балдар, сабагыбызга даяр болгон болсоңор, китеп дептерлерибизди ачып, акындын өмүр таржымалын жаза баштайбыз. Даярсыңарбы? Анда баштадык. Шайлообек Дүйшеевдин өмүр таржымалы. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев Нарын облусунун Ат Башы районундагы Ачакайынды айылында 1950 жылы 23 февралда жарык дүйнөгө келген. 3 жашында атасынан айрылып, чоң энесинин колунда калат. 13 жашка чыкканда чоң энеси көз жумуп, эже жездесиникинде чоңойот. 6 чакырым алыстыкта жайгашкан мектепке жөө барып, орто билимди алат. Окууну бүткөндөн кийин Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүнө тапшырат. 1980 жылдан тарта Нарын Правдасы гезитинде кабарчы, облустук телерадио комитетинде редактор, Фрунзедеги филармонияда адабий бөлүмдү жетектейт. Өлкөбүз эгемендүүлүккө жеткенден кийин Ала Тоо, Кыргызстан маданияты, Асаба, Агым басылмаларында эмгектенет. Акындын алгачкы чыгармачылыгы 1988 жылы 38 жашында Кайдыгерлик деген ыр менен башталат. Ошол күндөн ушул күнгө чейин акындын ондогон публицистикалык, лирикалык ырлары, поэмалары жана манас өңдүү дастандарды жарата алды. Учурда кара сөз менен жазылган көлөмдүү Агындылар чыгармасы окурмандардын сүймөнчүгүнө айланып, колдорунан түшпөй окулуп келе жатат. Улуу инсанга Кыргыз эл акыны деген наам берилип, 2 жана 3 даражадагы Манас ордени менен сыйлап, жана КМШ мамлекеттеринин парламенттер аралык Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты ыйгарылган. 70 жашка чыккан акыныбыз байбичеси Зейне экөө 3 кыз 2 уулду тарбиялап өстүрүп, азыркы күндө 10дон ашык неберелердин кучагында дөөлөттүү көз ирмемдерди өткөрүп, бактылуу каарлыктын доорун сүрүп, чыгармачылык ишин үзүрлүү аткарып келет. Балдар, Кайдыгерлик чыгармасы. Кайдыгерлик чыгармасынын берилишин бардык текстин ушул QR-кодко мен тиркеп бул жерге орноттум. Силер ушул QR-кодко кирип, Кайдыгерлик чыгармасынын толук берилишин окуп, ырды талдайбыз жана сөзсүз түрдө жаттап, көркөм айтып берүүнү унутпайбыз. Буга чейин силер QR-код приложениясынан тесттерди аткарып жүргөнсүңөр,
Бул жолкусунда ырдын берилишин ушул QR-коддон ачып окуйбуз. Балдар, кайдыгерлик деген эмне? Кайдыгерлик деген сөз кош көңүлдүүлүк, көңүл коштук, жоопкерсиздик дегенди билдирет. Мисалы, дербиш аялынын иреңинен кайдыгерликти байкап, чын пейилин түшүндүрүүгө ашыкты. Кайтарым байланышын жасоо үчүн силерге тапшырма беремин, дептерге жазабыз. Ынтымаксыздык, биримсиздик, жоопкерчиликсиздик деген эмне? Деген темада чакан эссе жазабыз. Силердин жазган эссеңер кийинки сабакта сөз түрдө текшерилет, ал эссени өзүңөр окуп бересиңер, мен силерди баалаймын. Дагы силерге тапшырма, алган билимиңерди текшерүү үчүн Мультурок сайтынан онлайн тест иштеп, мен ушул жерге дарегин жүктөп койдум. Ушул шилтемеге кирип, ушул шилтеменин дарегине кирип силер тест иштейсиңер. Иштеген тестиңердин жыйынтык баллы сөзсүз түрдө өзүңөргө көрүнөт жана мага да келип түшөт. Жакшы баллганга аракет кылабыз. Балдар, кийинки сабагыбызда Zoom приложениесин пайдаланабыз, конференция сабагын уюштурабыз. Конференция сабагында талкуу сабагы жүргүзүлөт. Бүгүнкү тема боюнча талкуу сабагы үчүн берилген төмөнкүдө суроолорго даярданабыз. Биздин арабызда да кайдыгерлик барбы? Биз эмнелерге кайдыгер мамиле жасап жатабыз? Кайдыгерликтин кесепеттерин айткылачы. Биз канткен доңолобуз? Тапшырмалар түшүнүктүү болгон болсо, ушул суроолорго жооп издеп, ойлонуп, кийинки Zoom приложениесинде конференция сабагында көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.